Салам достор, аралаш видеонун экинчи части. Биринчи машина Toyota Yaris 550 миң сом. Чыгарылган жылы 2008, объем 1.4 дизель, коробкасы автомат. Дөңгөлөктөр ушундай состоянияда. Toyota Yaris состояниясы аябай сонун экен. Сөз салып койгула. Андан кийин машина Toyota, мунун маркасын, моделин азыр карайбыз. Toyota Avensphere дейт. Чыгарылган жылы 2001, объем 2 дизель 800 миң сом. Ошо бул видеонун уже экинчи бөлүгү башталып кетти. Бул жерде дагы ак Mercedes. Ушуну айдагандар, жактыргандар аябай көп. 270 миң сом, объем 2, жылы 90. Механика. Артына өтпөй койгулу, бул жерде Audi эмес, Hyundai кес. Базар шоу. Бас жок экен, жылы 2009, 1.4. Бул жерде Audi сураганда деле аябай көп болот. 360 миң сом инжектор, объем 2, жылы 91. Жана ушу бир подписчигим жазыптыр. Упарик тартпайсың, эмне упарик базар боюнча жок депчи. Мына упарик. Средний францияда тартып атам. $285 миң, жылы 96, объем 2.8, Mercedes 210. Азыр. Hyundai Atos, жылы 99, объем 1, баасы 300 миң сом, коробкасы автомат, 01 регионда. Вложение бар мында? Жок. Сели поехали. Ачайма? Азыр буюрса артында ачып көпкө өспөйт. Идеальный состояние сарайды. Идеальный состояние аял кишиге да дейт. Басы 300ден да бир аз ылдый, канча болот? 230. Келишебиз. Жаккандар. Өзүңөр чалып сүйлөшкөлө. Номерларын дагы жол көрөспөйүн. Андан кийин бул жерде кып-кызыл болгон Vento турат, состояниясы негизи мага жакты. Жылы 93, объем 2, механика 250 миң сом. Негизи вложение бар жок, ошол жөнүндө маалыматтарды өзүңөр кызыккандар чалып сурайт деп ойлойм. Бул жерде дагы бир внедорожник, асты бийик эле экен, жакшы эле. Жылы 93, объем 2, 285 миң сом. Полный вид дегенде мындай дейт. Номерларынан чалып сүйлөшкөлө. Эми мен бул катардан кетип аркы башына өтөйүн. Анткени ошо бул жерде машина деле калбай калды. Эми Mazda Primas'ты сатылып экен, эчкеси жок. Бул жерде Nexia 1. Ушуну деле кошуп коеюн, Nexia 1. 165 миң сом, 8 клапан, объем 1.5, пробег 130 миң сом, 130 миң. Бул жерде дагы бир чакан кып-кызыл машина турат. Тикон эле башкачасы экен бул. Марка дегенде мындай, чыгарылган жылы 91, объем 0.8, расход 4-5, баасы 190 миң сом. Ончук машина, Тикого окшош, бирок Тико эмес.
видеоны улантып беребиз, эч кайда алыстабайбыз. Бул жерде дагы бир Nexia 1 турат. Сары түстө эмес. Дөңгөлөктөр ушундай титан тоголок формада экен. Сатылбай турушат. Несі уақытты қоротпайыз. Бұл жерде дағы ұшы оқшаш, өңі оқшаш Mercedes тұрады. Дискалар айға башқача екен. Ичи бек. Шығарылған жылы 91, Mercedes 124, объем 2, басы 170 000 сом срочно. 170 000 срочно Mercedes алып қойға. Андан кейін машина Vento. Состояниесі действительно аябай жакшы экен. 07 регионда. Басы 370 000 екен, сразу айтып коеюн. Жылы 95, пробег 176 000, объем 1.8 моно. Бирок басы бираз. Бирок ошого татыктуу машина экен, 370 000 сом. Кийинки машина улантып беребиз, эч кайда алыстабайбыз. Chevrolet. Шығарылған жылы 2010, 340 000 сом. Өзіңерге жаққан машинаны таңдап чалып көрсең болот. Бұл жерде Nexia 2. Газ, бензин. Шығарылған жылы 2010, 160 000 сом. Газ, бензин, объем 1.5. Мында жакшылап караганда 180 деп чийип туруп кайра 160 деп койгон окшойт. Дөңгөлөктөрү титан. Сигнал бербе, шашсаң секирип өт дейт. Бул жерде ушу видеонун башында Toyota Yaris'ке окшош, бирок эскисинен. Анын баасы 550 000 болчу, мунун баасы канча? Bunun bası 300 000 сом, объем 1.3, 2001. Видеонун башталганына уже канча мүнөт болгон? 7 мүнөт болуптур. Дагы ушунча мүнөт буюрса тартып берем. Mercedes 124, жылы 91, объем 2.3, обмен на дороже срочно 220 000 сом. Срочно Mercedes сатылат 220 000 сом, коробкасы механика. Видеону эч кайда алыстабай көрөбүз. Бул жерде куну тарткам, ошондуктан муну көрөбүзбен. Муну көрөм дегендер ушу видеонун биринчи бөлүгүндө тартылган. Бул жерде Toyota Avensis. Договор не дейт, бирок $308 дейт. Админ хозяин 2012, Toyota Avensis из Германии, пробег 212 000, жылы 2003, объем 1.8. Кыскасы ушундай. Ушул Audini да чыгарып берейин, андан кийин бул Golf'ты да чыгарып берейин. Кызыл түстүү Audi. Покраскадан берилген окшойт, состояниясы аябай сонун. 460 000 сом, Audi A6, пробег. Audi A6, объем 2.6, объем. Кайра баштан баштанчы. Кайра баштан келдим. Бул жерде кызыл түстөгү да бир Audi турат, состояниясы аябай сонун экен. Audi A6, пробег оригинал, жылы 96, объем 2, 460 000 сом без вложения. Номерлары 503 02 503 021 020. Коробкасы механика. Эми бул жерде турган Golf 4 да чыгарып берейин. Айткандай эле. Состояниясы аябай сонун экен, өзүңөр көргөндөй. Жылы 2002, срочь оригинал, пробег. Жылы 2002, объем 1.6, 390 000 сом. Коробкасы автомат экен. Жок, механика экен, бирок бул жерге автомат деп жазып койгон окшойт. Обмен на автомат дейт. Автомат машинага алмашам дейт.
паузаны басып коеюн. Бул жерде Nissan Almera. Ушул машиналарды негизи аябай көптөр макташат. Коробкасы автомат 420 000 сом. Андан кийинки машина Nissan Primera окшойт. Ооба, Nissan Primera. Фаралары как будто bir Toyota Camry 30-35 кенде окшоп кеткен. Жылы 2000, объем 1.8, 520 000 сом. 520 000 сом дейт. 7.8 расход, объем 1.8, номерларына чалып сүйлөшкөлө 520 000 сом. Бирок состояниясы жакшы экен. Эшиктери шумка болуптур, мындай ачканда оор ачылат да. Салон таптаза экен, отургандан уяласың. 4 алнеге тең электростеклоподъемникте ABS, подушка дегендей мындай изученмалар бар экен. Негизи комплектациясы аябай жакшы экен. Универсал. Ушундай состояние, короче. Андан кийин да видео колгондорбуз. Бул жерде необычный, башкача түстөгү машина турат. Бул маркасы Mitsubishi Galant Gaz. Чирик жок дейт. Баасы 330 000 сом. Mitsubishi Galant 330 000 сом. Ушунун кызыл түстөгүсүн көргөм. Дискалары титан экен. Жок, бул эне капачок титан, дискасы обычный эле да. Ну, типа бул витке тагып койгон. Иштери ачылбайт экен. Жок, ачылды. Комплектациясы жөнөкөй экен. Бул жерде Mazda 323 ушулардын негизи көрүнүштөрү, жүргөн тургандары мага негизи жагат. Бирок объем 1.6 экен, жылы 2003, 370 000 сом. Ичи бек коробкасы механика 370 000 сом. Андан кийин машина Audi A4. Ушу менен видеонун жыйынтыгына таштайбыз деп ойлойм. Состояниясы аябай жакшы, алдыңкы фанектери электриси ылдый түшүп өйдө көтөрүлөт. Азыр жылын баасын 300 000 сом арзан коюлган окшойт. Мындай сезилет ага, объем 1.6, жылы 2000, механика 5 ступка, баасы 300 000 сом. Номерларына кызыккандар чалып көрдү. Бул жерде да бир Ford Focus 330 000 сом, объем 1.6, жылы 2003, бензин. Ford Focus. Golf 4 универсал. $420 000 сом, объем 1.6, жылы 2002. 420 000 сом, номерларга чалып көрдү. 420 000 сом. Объем 1.6, жылы 2002, коробкасы автомат. Ушу менен видеонун жыйынтыгы. Бул жерде дагы бир модель отат, ошо менен видеонун жыйынтыгын. Объем 2, баасы 260 000 сом, коробкасы механика. Состояние хорошее. Жалпысынан базарга бир обзор кылайын.